Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын жаш мугалимдер мектеби. Саламатсыздарбы, ардактуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайдын Устаттык өнөрү китебинен мугалимдин мектептеги абийири деген темада сөз кылмакчыбыз. Окуучунун билим сапаты мугалимдин билим сапатына көз каранды. Гапыр Мадаминов. Урматтуу мугалим, сиздин мектептеги абийириңиз төмөнкүлөрдөн көз каранды. Биринчи, адамгерчилик, ак ниеттүүлүк, балдардын кемчилиги менен сүйө билүү, өз кесибине берилгендик, өз предметин терең, ар тараптуу билүү, үйрөнүүгө, билүүгө дилгирлик, өзүнө ишенүү, кичипейилдик, жаңылыкты сыйлоо, ага умтулуу, кругозордун кеңдиги, көз караш почеркине ээ болуу, тажрыйба үйрөнүүгө, үйрөтүүгө даярдык, жасалмалуулук, показухадан этият болуу, проблеманы көрүп таба билүү, чечүүгө, изденүүгө даярдык, педагогикалык тактыкты, этиканы сактоо, стандарттуу эмес ойлоо, иштөөгө жөндөмдүүлүк, алысты көрүп конкреттүү аракеттене билүү, илимдин алдыңкы тажрыйбалардын акыркы жетишкендиктерин билүү, чыгармачылык менен пайдалануу, окуучуну ойготуп, билим берүүдө кызматташа билүү, өзүмчүлдүк, мактануучулуктан этият болуу, окуучуга урмат жана талапты айкалыштыра билүү, ишке чыгармачылык менен мамиле кылуу, өз ишмердүүлүгүн уюштура билүү, өзүн өзү сындоо, анализдөө, өз деңгээлин билүү, ата-эне, коомчулук менен байланыша билүү, сынды туура кабыл алуу, өзүн өзү өстүрүү, дүйнөлүк, ата мекендик алдыңкы тажрыйба, инновацияны билип, чыгармачылык менен пайдалануу. Урматтуу кесиптештер, биздин мектептеги абийирибиз жогорку айтылган нерселерден көз каранды экендиги талашсыз. Ар бирибиз ушул жогорку нерселерди эске алып, өз ишмердүүлүгүбүздү туура уюштурабыз деген ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак, саламат туруңуздар.